мен сұрақ қойайын деп. Биринчиден Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биздин фонд Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду деп аталат. Буйруса биз ушул Талас жергесине келип калдык. Талас жергесине ушул Кудайым буйруган экен, бул жака ушундай бир жакшы иштер менен келип калдык. Бул Талас жергеси биздин 6-чы областыбыз болуп калды. Рамазан айында ушундай иш-чарабыздын башын Жалал Абадтан баштаганбыз. Жалал Абадтан ары Ош, андан кийин Чүй, Ысык көл, Нарындын Кочкоруна чейин бардык. Анан мына Талас жергесинен Талас району, Талас шаарынын ушундай бир муктаждык болгон бир туугандарыбыз азыр чогулуп турасыздар. Биздин Ак ниет аманат коомдук фонду бир кыскача айтып кетсем, балким маалыматыңыздар жок болсо, негизи биздин фонд баягы Кыргызстанда операция жасалбай тургандагыдай оор операцияга муктаж болгон, мисалы бөйрөк, боор, жүрөк, лейкоз, мына ошол операцияларды Индияга, Турцияга алып барып келип жүрөбүз. Андан сырткары үй жайы жокторго үй салып келип жүрөбүз. Буйруса мына былтыр 2021-жыл эң акыркысы ушул 20-чы үйгө үй тапшырдык. Бул фонддун ачылганына негизи быйыл буйруса күздө 4 жыл болот экен. 4 жылда ушундай бир топ иштерге себепкер болдук. Ал эми бул болсо Рамазан орозого карата бир кичинекей баштыкчаларыбыз таркатып, анан ушул апаларыбыздын дуасын алайлы, апаларыбыздын батасын алайлы. Рамазан айында ушундай көп жакшылык иштер жасап, жакшылык иш менен атаңдашып, жарышып калалы деген аракетте жүрөбүз буйруса. Мына ушундай. Гүлнар эже, сизге чоң рахмат. Биринчиден бул Гүлнар эжекебиз ушул эжекебиз менен мен байланышып келдим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы, тынчсыздарбы? Сиздердин дагы кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Албетте Талас жергесиндебиз. Таласка биз bundan 2 жыл мурда десем болуш керек. Ушу 2 жыл мурда дагы келип кеткенбиз иш-чара менен. Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына азыр биз ушул Талас жергесине келип, апаларыбыздын батасын алып, апалар менен жүз көрүшүп, мына кече келгенбиз. Кечеден баштап ушул иш-чарабыздын үстүндө жүрөбүз. Баягындай төшөктө жаткан, операцияга муктаж болгон бир туугандарыбыздын жайынан, дарегинен барып кабар алып, сиздер менен бөлүшүп жүрөбүз. Мына ошолорго дагы колдон келиши жардам бериңиздер. Анан урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, ушул орозо фитерин жөнөтүп аткан бир туугандардан дагы Алла ыраазы болсун. Мына ушул апалардын дуасы түздөн-түз сиздерге тийген болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Албетте Таласка дагы буйруса, жакшы ниет, жакшы үмүт кылып туралы бир ушундай үй салабыз деген үмүт ниетибиз бар, Кудай кааласа. Таласка үй сала элекпиз чындыгында. Нарынга сала элекпиз, Чүйгө сала элекпиз. Ушул 3 област калды. Кудай буйруса бул областтарга дагы сөзсүз чыныгы муктаж болгон бир туугандарыбызга салабыз. Апалар, бул кичинекей гана баштыкчалар. Ар бирибиздин эле колубуздан келе турган бул иш-чара чындыгындачы. Анан ар бирибиздин колубуздан келе турган эле бир иш-чара. Биз эмне үчүн мына видеолор тартылып атат? Колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар бир туугандарыбыз бар. Ушул бири-бирин көрүп, Рамазан айында жакшылык иштер менен жарышып, сиздерге ошон апалардын дуасын алып, жүздөрүнө жылмаюу тартуулап калса экен деген үлгү катары бул видеолор тартылып келет. Ошон үчүн туура түшүнүү менен кабыл аласыздар буйруса. Анда эмесе бул жерде канча список боюнча келди? 16 список. Бул Гүлнар эжекебиз айтып кетсем, Талас району жана Талас шаарынын ушул майыптар жана Азиз Дүлөйлөр коомунун төрайымы болуп иштейсиз, Мына ушундай болуп кызматтайт. Өзү дагы көзү Азиз эжекебиз канча пайыз көрүп жүрөсүз?
Уже биринчиге уже жакындап. Биринчи группадасызбы? Азыр экинчи группа, экинчи эмес, азыр биринчи группага таттыктап калдым да. Азыр бул жерде сиз могул көрүп турган бир туугандарыбыздын баардыгы ушул могул продуктага чындап эле муктажбы негизи? Булар муктаж, атайын ошого эме өзүм тандап ушуларды чакырттым. Ушу эме үй жай шарттар начар, ушундай адамдарга ушул продукт. Негизи бул продуктадачы өзү бир семья бир жок дегенде бир 4 күн кечирсе болот да. Мисалы эмнеси бар? Бунун ичинде уну бар, май, чай, макарон, күрүч, сгущенка, куурма, гречкасына чейин картошка, пияз, сабиз, кыскасы мына ушул продукта менен бир семья нанынан бышырып тамагына чейин жок эле дегенде бир 4 күндөн бир жумага чейин күн кечирсе болот да, буйруса. Анан бала чакала менен барганда, бир үйгө барганда бир дуа кылып коюштар апалар, улураак апамдын бир дуасын алсак биринчи. Келиңиз апа, бир жамаатыбызга, бизди колдоп аткандарга, биздин фондко, биздин сапарларыбызга бир жакшы дуаңызды бериңиз сураныч. Айланайын. Рахмат мынтип ак ниет коому мынтип жардам берип эметкениңерге. Алла разы болсун. Кудай ден соолук берсин силерге. Аман эсен болгула. Ушундай жакшылыкты көп адамдарга жасасаңар жакшы болот деген ойдомун. Рахмат Айланайын. Рахмат. Сиздер да оорубаңыздар, бар болуңуздар. Сиз кайерден келдиңиз? Кызыл Октябрдан келдим. Кызыл Октябрь. Бакай Ата районуна карап калабы? Мына урматтуу мекендештер, бул жерде Бакай Ата районунан келген бар экен, Талас районунан келген бар, Талас шаарынан келген бар, анан дагы бир алыскы жерден бул жерде ушул жардамга муктаж болуп жүргөн бир тууганыбыз бар да. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Мен бул эжелерибизди түндө көрүп калдым. Ушул магазинде иштин үстүндө жүргөнүмдө ушу коляскасын сүдүрөп кетип бараткан экен, токтото калып сурасам, каяктан келдим дедиңиз эжеге? Иә. Карабалта, Мына Карабалтадан бул жака эмне кызмат менен келип калдыңыздар? Жардам сурап. Авария болдум деп анализдериңизди колуңузда жүрөт, Бул эжекебиз жакында эле операция болдубу? 15 күн болду. 15 күн болду. Кайсыл жеринен болду? Жамбаш сөөгү сынып кеткен. Жамбаш сөөгү? Анан өзүбүз да ошо 22-синде аварияга учурап, азыр Кудай сактап. 22-синде өзүңүздөр да авария болду. Мага мен эмбай жөн эле банда шылтоолошу мүмкүн деп бардыгын көрдүм да. Сүрөттөрүнөн бери бардыгын көрүп, карап, ошол авария болгон анализдери бардыгын көрүп, анан мен бул жерге бул эжелерибизди да кошо чакырып койдум да. Мына анализдери турат. 15 күн мурда кайсыл жерде операция болгон? Карабалтада. Иә, Карабалтанын өзүндөбү? Биринчи операция залда, экинчи операция. Бул экинчи операциясы. Аллах таалам шифасын берсин. Жакшы болуп кеттиңиздер. Урматтуу апалар, эжелер, бул бир туугандарыбыз, эжелерибиз сиздерге момундай айтканда конок экен Талас шаарынын Талас жерине. Ушул операцияга муктаж болуп, жардам күтүп, бул жерде ушул квартиралап, элдин жардамына муктаж болуп жүрөт экен да. Баламдагы оорукчал, үй жайыбыз жок. Мен дагы кыйналып, жолдошум каза болуп калган. Сиздин телефонуңузду айтып койсом болобу коомчулукка? Канча номериңиз? Ошо элсам ошодо. Кайсыл номер? 0709 57 75 21. 709 менен 57 75 21. Аты жөнүңүз? Кундуз Баколдоева Кундуз. Ушул Кундуз эжебизге байланышсаңыздар болот. Бул эжекебиздин аты ким? Рыскүл эжеке. Канчадасыз сиз? 34-кө чыктыңызбы? Эми бул жерде продукттар деле керек болушу мүмкүн. Экөөңүздөргө мына бир продукттан аласыз. Анан мына аманатты дары-дармегиңизге башкаңызга иштетесиз. Мейлиңизби? Аллах таалам шифасын берсин, жакшы болуп кеттиңиздер, оорубаңыздар. Мейлиңизби? Алла разы болсун. Дагы телефондо байланышып турабыз эжекелер, Алла разы болсун. Мынакей Таластын эли ушундай. Сонун кеңпейил чындыгында. Таластын эли менен жакшылап жакындашып алсаңыз, албетте жардамын бербей койбойт. Берет, сөзсүз берет. Ошон үчүн кабарлашып туруңуздар, Мейлиңиздер анда эмесе. Атабыздын да бир сонун дуасын алгым келип турат. Ата канчага чыктыңыз? Жак кулак. Иә. Кулагы жакшы эмеспи? Менби? Ооба, сизди сурап атам. Мен 64-кө чыктым. 64-кө чыктыңызбы? Эң улусу сиз окшойсуз, анда бир сонун бир дуа бериңизчи, сиздин дуаңызды алгыбыз келип турат. Келиңиз. Алла берекесин берсин ушундай ишиңерге.
ушундай жакшылык элге жакшылык кылып тургундар. Алла силерди колдосун, Кудай колдосун. Ушинтип жардам бергениңерге чоң рахмат. Элдин батасын алып эметкиле ишиңерге ийгилик, бардыңарга ден соолук, аман эсен кыргыз элибизге, журтубузга аманчылык, тынччылык берсин. Кудай колдосун бардыгыбызды. Амин, амин, амин. Айтканыңыздар келсин, рахмат, Алла разы болсун. Тынч болуңуздар. Оорубаңыздар, жакшы жүрүңүздөр. Бул дагы болсо, Кудайдын сиздерге берген ушундай бир сыноосу да, Кудайдын ушундай бир жакшы көргөн пендесине ушундай бир сыноо берип турат экен. Анан Гүлнар эже, мен сизден бир суранып кетем. Тапшырма эмес, бирок суранып кетем. Буйруса, мен быйыл дебейм, бирок убада бербейм, мына жылы же быйыл же буйруган күнү, бирок сөзсүз салабыз. Ушул таласка чыныгы муктаж болгон үй бүлөнү караштыра жүрсөңүз, чыныгы муктаж болгон үй бүлөнү, ооба. Балким негизи ар бир областка комплекс салабыз деген ниетибиз бар. Балким шаарга жакын жерден участок жер чечилип калган болсо, көп үй бүлө жашай тургандагыдай. Жалал Абадта муктаждар комплексин ким көргөн? YouTube каналынан көрсөңүздөр керек. Былтыр 2021 тапшырганбыз, көп үй бүлө жашайт. Балким ошондой салып калышыбыз мүмкүн. Балким үй салышыбыз мүмкүн. Ошого чыныгы зарыл болгон муктаждыкты караштыра жүрсөңүз, дагы бир келгенде таанышалы, жайынан көрөлү. Анан буйруса, буйруп бир жакшы ниет кылайлы. Ушул курулушубузду баштасак, бир үй салып кетсек деген ниетибиз бар, Кудай кааласа бул жака да. Бир сунушум бар, айтсам болобу? Биз мына мен уюм менен иштешем да, мен уюмда бул менде здание жок. Мен үйдөн кабыл алган барын. Сиз өзүңүзгө офис суранып атасыз дейм, а? Жок, мен офиске дароо эле кесел айтайын, жок, азыр андай. Сиз эмес. Мен ачык айтайын, өзүмдө офис жок. Мына. Ооба, каерде офисиңиз дейт да? Мен офисим көчөдө, машинада. Сиз чакырган жерде мен ошол жерде даяр болом. Мен офисим ошол жерде. Деп айтам. Мен офисим жок, мына мен өзүм айтайын. Кайрылгандарды телефон аркылуу эле дарегине барып, жайынан көрүп эле кайрылып, колдон келсе жардам беребиз. Эми биз отуруп кызмат кыла турган эмне иш бар мисалы? Кыдырып кызмат кылышыбыз керек. Анан отуруп алганда эмне кызмат кылмак элек? Мисалы да, бизге эми сиздер туура отурушуңуздар мүмкүн. Офиске мен кесел айтайын, ал нерсеге биздин эмес туура келбейт. Биз чыныгы муктаж болгон үй бүлөгө үй салышыбыз керек. Ошондой. Дагы кабарлашып турабыз сунушумга, буну эске алып караштыра жүрсөңүздөр, балким буйрук насип болуп калган болсо, сөз буну эме кылабыз, аткарабыз, Рахмат анда эмесе, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, дагы бир жолу кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аманчылыктарда көрүшүнү Кудайым дагы насип этсин, апа, Ооба, дайым Медер атым, фамилиям Сапарбаев. Ушул биздин ак ниет аманат коомдук фонду, ошо фонддун жетекчиси болом. Дайым эстегенде дуа кылып туруңуздар. Бишкектесиңдер? Жок, мен Жалал Абадта турам. Жалал Абадта. Ооба, кыдырып ушундай кызматтарды жасап жүрөбүз. Азыр биздин дагы бара турган жерлерибиз бар. Кечетен бери ушундай ар колубуз жеткен жерге чейин чогултуп, мына сиздерге окшот. Чогултуп, анан үйлөрүнө барып, ушундай бир колдон келсе жардамдарыбызды берип жүрөбүз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бери туугандар, мына ушундай абабыз эфирден качууда. Келиңиз. Атыңыз ким эле? Акчалы ата болуп. Канчадасыз? 67. 67-де. Ушул коомдо иштегем деп аттыңыз, Силерди ошо ууп анан келдим да. Жакшы. Эми рахмат ушу элге ушундай кайрымдуулук кылып аткан азамат жигиттер экенсиңер. Силерге Кудай таалам өмүр берсин, ден соолук берсин. Амин. Кайрылган оросоңор кабыл болсун. Амин. Кудайдын өйткүнү талаш эргесине келип калышыңар. Аман эсен сапарыңар байсалдуу үйүңөргө жетип алып. Амин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Рахмат. Мына ушундай достор, мекендештер, талас жергесинен дагы бир жолу жалпыңыздарга жылуу салам жолдойбуз. Апалардын дуасын Аллах таалам кабыл кылган болуп, иншалла ниет максаттарыбызга Кудайым жеткирген болсун. Дагы да көптөгөн бир туугандарыбыздын ушундай дуасын алып жүрүүнү Кудайым насип эткен болсун. Ниет кылайлы, бардыгыбыз мына ушундай иштерде биргелейли, биригип көптөгөн бир туугандарыбыздын жүздөрүнө кичинекей болсо да жылмаюу тартуулаган аракет кылайлы. Жалпыңыздарга Талас элинин атынан, Талас жеринен жылуу салам жолдойбуз. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Assalamu alaikum. Bunu birden neme kılalım da? Hazır. Ova. Gelin, ne olur da, kana karması.
Жақсы. Сапарың пайдалы болсын. Elmedi. Sizге игілік. Рахмат. Жақсы барыңыздар. Мен қабардармыз. Дуа қылып тұрыңыздар, Көріп тұрасыздар бе? Бастайына қабардармын. Машалла. Алла разы болсын. Машалла. Мейліңіздер, дуа қылып тұрыңыздар, Ақсақал не болды чал? Атауыз өтіп кетті, былтыр өтіп кетті. Жақсы әрекет қылдың. Мейліңіздер, жақсы барыңыздар. Мақұл ішке. Мейліңіздер. Жақсы жетіп алыңыз, дуа қылып тұрыңыз, мақұл мейліңіз. Болып тұр мейліңіз, тыныш болыңыз. Дуа қылып тұрыңыз, болып тұр мейліңіз. Рахмат. Гүлнар әже, болып тұранда мейліңіз. Siz bilmez Ya. Au,